Салам алейкум достор, силер Хакер каналындасыңар кайрадан. Мен бүгүнкү видеомда силерге дагы бир сайтты текшерип көрсөтмөкчүмүн. Ал сайттан мен азыр иштеп көрсөм, башка сайттарга караганда көбүрөөк акча тапса болот экен. Мындай заданиялар үчүн көбүрөөк акча табат экен. Мен бүгүнкү видеодогу сайт берки мурда көрсөткөн оюндардан, сайттардан караганда жакшыраак деп ойлойм. Мен видеомду баштаардан мурда достор, каналга катталыңыздар, видеого лайк басыңыздар жана комментарий калтырыңыздар. Мен болсо видеомду баштап ал сайтка кирип көрсөтөйүн. Мен жаңы эле айтып жаткан сайт ушул сайт, аты unu.im деп жазылып турат. Бул жерден кирериңиздер менен бул жерден статистикасын карасаңыздар болот. Канча киши иштеп атат, канча задание аткарылган деген сыяктуу, жана бул жерден кененирээк таанышсаңыздар болот. Бул жерден кантип иштеш керек деген сыяктуу суроолорго. Ал үчүн башташ үчүн, интернеттен акча таап башташ үчүн бул сайттан исполнителю дегенде басасыңар. Кирери менен регистрация кылышыңар керек бул сайтка достор. Кирип бул жерден 3 способ менен регистрация кылсаңыз болот. Telegram менен, ВКонтакте менен же болбойт email менен. Мен болсо шак өзүмдүн кабинетиме кирейин. ВКонтакте менен киргенмен. Кире койсун мына. Көргөнүңүздөрдөй менде 114 рубльымды таптым. Муну бир жуманын аралыгында таптым окшойт. Күнүнө бир 3-төн 4төн кирип заданияны аткарып коюп аттым. Бул жерден кирериңиздер менен ушундай көрүнүп турат. Силер бул жерден акча табыш үчүн 3 полосканы басасыңар четтеги, жана поиск задач дегенде басасыңар. Мына бул жерге кирсеңер абдан көп заданиялар бар. Мына көрдүңүздөрбү? Абдан көп. Заданиялар ар кандай түрдөгү болот. Мисалы, подписка Twitter деп жазылып турат. 2 рубль 80 копеек экен. Мына кирип карасаңыздар болгону регистрация кылышыңар керек, жана отчетко өзүңөрдүн твиттериңерге ссылканы жазышыңар керек. Жана мисалы Instagram аккаунт создавать эткен үчүн дагы 16 рубль алсаңыздар болот экен. Көргөнүңүздөрдөй бардыгы. Бул жерде башка сайттарга караганда менин оюмча көбүрөөк төлөйт деп ойлойм. Анткени башка сайттарда бир мисалы Twitterге эле алалы, регистрация кылса бир максимум 40 копеек берет. Бул жерден көргөнүңүздөрдөй мына эң азы 1 рубль 28 копеек берет экен. Мен өзүмдүн иштеген жеримди көрсөтөйүн. Ал үчүн кайра 3 полосканы басам дагы, моя работа деген жерде басам. Мына бул жерден убактым жетишпей калып калтырган заданияларым, бул жер актуальный деген жерге силер заданияны аткарып отчетун кетиргенден кийин гана ушул жака түшөт. Анан кийин ошон заданияны создавать эткен адамдар макулдугун бергенден кийин анан одобренный болуп акчаңар балансыңарга түшөт. Мына мен момча задание аткардым. Мына мисалы проголосовать через Telegram бот деп жазылып турат. Ушундай сыяктууларды аткардым. Подписаться в Telegram деген сыяктууларды. Мына көрдүңүздөрбү? Ушинтип аткара берип, менде 114 рубль болду. Бул жерден дагы эмнени көрсөк болот? Бул жерден атайын адамдар өзүлөрүнүн рефералдарына конкурстарды уюштуруп турат. Мисалы, ким көп задание аткарса, аягында 500 рубль алат экен. Ушул сыяктуу заданиялар болот. Силер ушул жактан кирип балким конкурска катышып калышыңыздар мүмкүн. Бул жерден андан сырткары партнерская программадан иштесе болот экен. Бирок мен муну түшүнгөн жокмун анча. Бул жерден иштеш үчүн силер чакырган адам балким акча толтуруш керекпи, түшүнгөн жокмун. Аны кимде ким билген болсо комментарийге жазып кетиңиздер. Жана комментарийге кимде ким ушул сайттан акча таап көргөн болсо комментарийге жазып кетиңиздер. Бул жерден дагы эмнени көрсөк болот? Ушуларды көрсөңүздөр болот экен достор. Анан акчаны чыгарыш үчүн мына финансы дегенде басасыңар.
кирсин. Мына бул жерден кирериңиздер менен вывести деген басасыңар достор. Бул жерден банковская карталарга, криптовалютанын кошелекторуна Minter деген, анан электронный кошелекторго чыгарат экен Kiwi менен Payeer'ге. Эгерде кимдеги ушул кошелектор жок болсо, мага Telegramга жазсаңыздар болот. Ана видеонун описаниясына калтырам. Бул сайтка дагы ссылканы видеонун описаниясына калтырам. Ошол жерден эгерде 100 рубльдан көбүрөөк болсо акчаңыз, ошону мен жазсаңыздар, мен Kiwi'ме чыгарыңыздар, мен аны сиздерге эдинса кылып салып берем. Мен бул акчаларымды азыр Kiwi'ге өткөрөйүн. Бул жерден Kiwi'ге өткөрүш үчүн кошелектин статусу основной болуш керек экен. Минимальный эме болбойт экен. Суммы выплаты в рублях деген жерге өзүңөр суммаңар жазасыңар. Так, достор, мен бүт акчамды чыгарайын. 114,6. Экинчисине болсо өзүңөрдүн номер кошелегиңарды жазасыңар. 6 Анан кийин жакшылап текшериңиздер, туура болдубу? Мына көргөнүңүздөрдөй бул жерде акча 72 сааттын ичинде келет экен. Мен выплатить дегенди басайын. Вывод кылыш үчүн силер эмайлыңарды подтверждение кылышыңар керек экен. Мен подтверждение кылайын азыр. Мына достор, мен өзүмдүн эмайлымды подтверждение кылып келдим. Эми кайра выплатить басайын. Мына көргөнүңүздөрдөй бул жерден заявка кетиптир. 3 күндүн аралыгында төлөйт экен. Мына достор, көргөнүңүздөрдөй акча кетти. Обработано деп жазылып турат. Датасы 03.04.22 19.35 деп жазылып турат. Акчаны бул жерге кечээ күнү чыгарган. Мына астынан да минус 114 рубль деп чыгып калды. Бул жерден Kiwi'ге барып көрсөтөйүн. Мына Kiwi'ме кирсем 105 рубль болуп калыптыр. Негизи 1 рубль болчу бул жерден 104,29 рубль түшүптүр. Мына кечээ күнү 03.04.2022 деп жазылып турат. 23.33 түшүптүр достор. Мына бардыгы көрүнүп турат. Мына достор, бул ушинтип акча төлөйт экен. Мен да сиздерге муну сунуштайм ушул сайтты. Ушул сайтка кирип акча табыңыздар. Мен ссылканы описанияга калтырып кетем. Кошукла достор. Видео жакса лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар, комментарий калтырыңыздар.